Эми азыр бул имаратка мамлекеттик символдарды киргизип коюп, андан ары мен саммитке учуп кетет элем, ошого уруксат бересиздер. Анан дагы бир жарыя кылып койчу нерсе, мына ушул жерде, ушул аянтта, имарат салынган жер мурда түрмө болчу. 10 гектарга жакын жердеги түрмө болчу. Аны биз сүрүп салып, башка жакка көчүрүп туруп, мына ушул имаратты, анан мына ушул аянтты курдук. Ушул аянтты азаттык аянты деп атайлы деп чечтик мындан ары. Ошол бияктан көчүрүлүп кеткен түрмөдө турган жарандарыбыз дагы, алар дагы биздин жарандарыбыз, биздин элдерибиз. Эртерээк азаттыкка чыгып, үй бүлө бир туугандарына, эли журтуна келип кошулуусун тилейли. Ошондуктан мына ушул аянтты азаттык аянты деп мындан ары атайбыз. Рахмат көңүл бурганыңыздарга. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик символикалары жаңы имаратка киргизилсин.